Келечек деп аталган жаш лидерлердин республикалык мектеби эшигин ачты. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Аталган мектепте окуу үчүн 17 жаштан 25 жашка чейинки 100 жаш лидер тандалып алынган. Алардын ичинен 45 аймактардан, 55 Бишкектен. Алар мектеп окуучулары, студенттер жана жаш мамлекеттик кызматкерлер. Бир жуманын ичинде семинар, тренингтерге катышып, ар кандай ийгиликтүү ишканаларды кыдырып, ири ийгиликтерди багындырган инсандардын тажрыйбасын үйрөнүшөт. Мектепте окуунун жыйынтыгы менен катышуучуларга сертификат берилет. Мына жаңы муунга өзгөчө эртең бүрсүгүнү биздин мамлекетибизди жетектей турган мына ушул жердеги жаштар топтолуп атат да, кандайдыр бир электен өткөн биздин балдарда жаштар форуму өтөт. Ал жерге ар кандай жакшы сөздөр айтылат, ачуу сөздөр деле айтылсын, курч деле сөздөр, пикирдер айтылсын. Бирок айтор ошондо биздин азыркы мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоев Жапаров өзү деле айтып атпайбы, биз кайра ушул мамлекетибизде жаңы бир барактан, жаңы бир доор, жаңы бир жашоону башташыбыз керек деп. Мурун мындай эле, анан тигиндей эле мурункуларды артты карабай, алдыга карай өнүгөлү деп. Бир жумалык офлайн курс болот, андан кийин онлайн курс дагы бир жума бул кыска мөөнөттүк курс. Ошол ар бир региондордон ошо жаш лидерлердин окуусу да, окуу мектеби болот. Жашыл экономика, финансылык сабаттуулук боюнча, юридикалык сабаттуулук боюнча көп ушул маселе боюнча окушат да биякта.